Assalamu alaikum урматтуу Нияз Алгыч Курбаев YouTube каналынын катталуучулары. Бул чыгарылышта Хамзанын атасынан жалпы элге ыраазычылык жана ошондой эле Хамза Золгенсма дарысынан толук түрдө жакшы болуп кетишине канчалык деңгээлде кепилдик бар? Сиздер менен чогуу көрүү болмокчу. Андыктан каналга катталып ой пикириңизди комментарийге жазганды унутпаңыздар. Бул жаш бөбөктөрдөгү оору эмне болгон оору, эмне үчүн мынчалык кымбат дары деген көпчүлүктө суроо бар. Мен сиздерге ушуну кыскача кылып түшүндүрүп берейин. Бул оору СМА деп айтылат. Не чөтөлүп атасың атакулак? Элдер сизди ооруп калды, Руслан. Сени баягы күлгөнүңгө көрүп жаман сүйүнүшүптүр элдер атакулак. Менден эч казалат болгула. Руслан, сенин күлгөнүңгө көрүп, бунун күлгөнүн көрүп эле баардыгы сүйүнүп атышат кам. Мындай бир элге бир ыраазычылык катары баягы айтып коеюн ака деп аттым го. Бүт тартып коелу эле дейсиң кам. Кандай бир ыраазычылык, кимдерге ыраазычылыгы кам? Элдерге ушундай бизди колдоп, ушундай 3 баланын сборун жабышып, мен сүйүнбөшкө да акча жок. Бул өтө чоң сумма. Өтө кыйынчылыкта жүргөн, бирок өтө сүйүнүп атам. Аллах таалам ыраазы болсун, баардык колдоо болуп чыгарышка. Биздин ажообуз Садыр Нурбачаевич, генералыбыз Камчек Кадыршаевич, сиздерге да ден соолук, Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Биз ушундай элибиз колдоп, элибиздин кандай экенин сбордон көрүп атат. Атакулак, сиз дагы ака бериңди. Ыраазычылык эл журтка кимге Ыраазычылык Алла баягы пендеге ыраазычылык билдире албаган Аллага ыраазычылык билдире албайт дейт го. Аскар чындыгынан өлкө башчыбыздын атын атап өттү да. Мен ушу өлкө башчыбыз президентибизге өзгөчө ыраазычылык билдирем. Анткени ал киши да карап отурду да. Сөзсүз. Карап отурду. Мисалы эч ким келип тийишкен жок, мышыгыбызды пиштеген жок. Сбор сонун өттү. Ошон үчүн эң оолу ошо өлкө башчыбызга ыраазычылык. Эгер баа 1000 адам чогулганда чачырагыла деген болсо, чачыраганда токтоткула, чачырагыла дегенде не кылмагы деп. Ушунчалык добро берди туугандар. Чын айтайын, көчөмө-көчө волонтерлор жүрдү. Мисалы коопсуздугуна карагыла, мындай кыла деп тыюу салып койгон болсочу, болот эле дака. Бирок ыраазычылык молодец, өзү дагы айтып атат эми. Баа президентибизге ыраазы болбогондан эми башка эл журтубузга, ошонун ичинде президентибиз деле эл да. Ошонун ичинде ошо элибизге дагы чоң рахмат. Эртең күндө жазат ака, видео чыгарып коюңуз, элге бир ыраазы болгон, элдер ойлоп калбасын. Эшек ылайдан өттү деп, ондай эмес экен. Сени баардыгы мактап атышат. Молодец. Эң оолу баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Тик атырып бердиңиздер. Баардыгы, май кызматкерлери келет, парковкаларды мындай кеңир койгула, мал жерге койгула. Ушунчалык болот. Бири-бирибизди колдогон үчүн мындай аябай ыраазы болдум. Канчасы оозачар кылып берди. Баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Биз да таазим кылабыз. Рахмат. Алла разы болсун баарыңыздардан. Ассаламу алейкум. Өлкө бою акча чогултуп жаш бөбөктөрүбүздү оорудан айыктырып калабыз деп аракет кылуудабыз. Жана бул жаш бөбөктөрдөгү оору эмне болгон оору, эмне үчүн мынчалык кымбат дары деген көпчүлүктө суроо бар. Мен сиздерге ушуну кыскача кылып түшүндүрүп берейин. Бул оору СМА деп айтылат. Кыргызча айтканда бул спиналдык булчуң атрофиясы. Жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө ушу адамдын булчуңдарын башкара турган нерв клеткаларынын жоголуп кетүүсү. Жана мунун натыйжасында ошо булчуңдар да жоголот, адам кыймылдай албай, дем ала албай калат. Бул оору кандай дарылар менен дарыланат? 3 түрлүү дары бар. Биринчиси нусинерсен, адамдын аркасына дайыма сайыла турган дары. Экинчиси риздиплам, бул ооз аркылуу бериле турган дары. Аны дагы дайыма колдонтууга туура келет. Жана бул эки дары бул ооруну толук айыктырып кетирбейт, алар убактылуу жардам берет. Кыскасы айтканда, бул ооруга себеп болгон ген бар. Ал SMN деген ген бар. Башкача айтканда, Cervical Motor Neuron деп айтылат. Ошол генди экинчи типтегисин стимулдаштырып турат. Кыскасы айтканда, ошо адамдын денесинде калып калган калдык гендерди болушунча иштетип, стимулдаштырып, жаңы нерв клеткаларын пайда кылып турат. Ал эми үчүнчү дары болсо, бул Золгенсма. Золгенсма болсо, бул SMN1 генине таасир берет. Башкача айтканда, ошол генди эң негизги фабрика болгон, гендердин эң негизги булагы болгон генди полностью алмаштырып таштайт. Эмне менен аденовирустун жардамында ушул ген транспорт барып клетканын ичине отургузулат да, клетканын ичинде кайрадан жаңыдан баштап иштеп баштайт ушул ген. Жанагы нерв клеткаларын чыгара баштайт. Анын натыйжасында жаш балдар бул оорудан айыгып кетишет. Эгерде баланы ошо 2 жашка чейин өзүнүн убагында дарылап кала турган болсо, анда айыгып кетет. Бул дары болсо бир жолу берилет өмүрүндө, капельница түрүндө, жана эффективдүүлүгү жогору. Бул дарынын кымбат экендиги дагы бул компаниянын
өзү ошол дарыны чыгарган компанияга байланыштуу. Ал компания биз ушунча чыгым кылганбыз, ошол чыгымды актатып алышыбыз керек деген шылтоо менен ушул дарынын баасын дагы деле түшүрбөй кымбат кылып келүүдө. Жана бул оорудан менен Кыргызстанда ооругандардын саны 38ге чейин бар экендиги белгилүү болду. Жана бүгүнкү күндө ушул 3 балага акча каражат жоготулуп жатат. Бул оору жугуштуу оору эмес. Бул оору генетикалык оору. Эгерде баланын атасында жана апасында ушул SMN генинин бузулуусу бар болсо, же ушул бузулуусуна алып бара турган генетикалык фактор бар болсо, анда алардын баласы дагы оорулуу болуп төрөлүп калышы коркунучу бар. Бирок ал деле өтө аз, 25%га чейин гана. Дени сак балдар деле төрөлүшү мүмкүн. Эгерде сиздер кошумча сурооңуздар бар болсо, комментарийга жазыңыздар. Кошумча маалыматты описанияга жазып коебуз.